Саламатсыздарбы биздин көрүүчүлөр, кымбаттуу катталуучулар. Бүгүнкү чыгарылыш 16 январь Өзгөндүн Красный маягындабыз туугандар. Бүгүнкү чыгарылышта бир жакшы аттын баласы Акжал деген ушул өрөөнгө таанымал бир аттын баласын тартып көргөзүп берели туугандар. Бул ат боюнча ээси менин жанымда турат. Мүнөздөмөсүн ээсинин өзүнөн алып берейин туугандар. Анда эмесе биз менен чогуу болуп көрүңүздөр. Атка баа берип, аттын кандай экенин сыныңыздарды комментарийге жаза кетсеңиздер болот. Баалар айтылат. Анда эмесе биз баштайлы. Ака, бул ат боюнча айта берсеңиз, жашы кандай? Бул ат азыр жаңасы. 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 Жазга 2 болот. Жазга 2 асы болот. Акамдын атынын баласы да. Акаңыздын атын Акжал деген таанымал ат да. Акжал мына өрөөндө таанымал аты. Улактын аты экен да анда. Улактын аты. Сорундарды кырган. Сорундарды алган, машинага таштаган ат. Ошонун баласы. Ошонун баласы. Жазга 2 асы болот экен да, Кудай кааласа. Аттын пейилдери кандай? Аттын вообще пейили жок, Жоошпу? Такага турат. Аркасын алдын кармата берет. Акжалдын мындай окшоштуктары барбы? Акжалдын ушу көзү жагы, баш жагы окшошуп кетет. Баш жагы окшош. Баш жагы. Башты окшош огочу. Аттын күлүктүгү кандай? Күлүктүгү орто. Орто, Топко кириши кандай? Топко өтө жүрөгү токта. Жүрөгү ток. Азыр чабып атасыз да, эми суутуп. Торпа улакка деле мындай сала берсең нарагынан Чыгат. Тешип чыгат. Бул Акжалдын баласы кайманаты кандай? Кайманат мындай жөн эле Мына кеткендар. Эми азыр бул аке баасын айтат. Баасын айтчакты биз мына буту колун сиздерге тартып көргөзөлү. Буттары таза, главный, Таза. Жеп ичиши кандай? Жеп ичкендери жакшы. Жемди ham ылгабай жей берет. Жемди ылгабай жейт. Үйүргө коюп көрдүңүзбү? Үйүргө өзү немеден кийин баягы берки чоң аттарды үйүрдөн алгандан кийин буну кое берип неме кое беребиз да. Жүрө берет бул карап. Карап жүрө берет. Андан кийин баягы кысырларын деле карап кое берет. Үйүргө бар да. Аягы да гарантия үйүргө да. Азыр анда бир чабып көргөзөлү дагы, андан кийин баасын айтың аке. Баасын айтсаңыз, эгерде кимге жаккан болсо, чалып ушул акеге байланышып алсаңыздар болот достор. Айдаңар, Күлүктүгү жакшы эле окшойт. Күлүктүгү жакшы. Улак ашканда вообще ат жеткирбейт анда. Улак ашканда жеткирбейт. Эми ака баасын айтыңчы, баасын канча деп атасыз? Баасын эми 250 деп атам. Жабыштырып эле айттыңыз, Жабыштырып эле айттым. Мына кетип 250 миң сомго, 3 миң долларга ушул Акжалдын баласы жерде кашка бааланды туугандар. Көрүп кетем десеңиздер, Өзгөндүн Красный маяк айылына келип көрсөңүздөр болот. Ишке салындыбы? Ишке салса деле өзү жоош. Ишке салса деле жоош, Ат тээп иштеп, андай немеси жок. Деген немеси жок. Такага жоош. Сайпак байласаң ун чыкпай турат. Ун чыкпай турат, Мына кеткендар, атты көрдүңүздөр. Ушул жерге келип, атты баалап, бою 1.65 чыгып калат окшойт, Ошого барып калат. Мына кеткендар. Тарткан эмессиз, Кулунун да алгам өзү. Ошо айыптар. Ошондо канча жашында алдыңыз? Кулун болсо. 1 жаш. 1 жаш. 1 жашында. Боло элегинде. 1 жаш боло элегинде. Bunun atası özünün akam atı da Akjal. Акжал, Bir tuğan akam. Ошондо 4-5 жылдан карайт экенсиз да? 4 жылдан бери. 4 жылдан бeri özüm Кудай карайм. кааласа, мына кеткендар. Аттын баасы айтылды 250 миң сом деп коюлду туугандар, айтылган бадан. Кеми сөзсүз болот. Сиздер көрүп кетиңиздер, көрүп атты баалап туугандар. Ат кол бала экен, мындай пашта айтканда. Ошентип бүгүнкү чыгарылышта бул жерде кашканын видеосу соңуна чыкты туугандар. Саламатта калыңыздар, көрүшкөнчө.